Мен тұрып бүлдір күнді бышқан кезде Асманға бүркіт шаңшы учқан кезде Самайларың сең селкен ақ қайыңдар Самашып сағын içimde Самашып сағын içimde Ұққан кезде Барам саған Шолалар ербегеңде Өпкін кезде Ақ жамғыр нөшірліті Төккін кезде Қу барып қусалықтан Ақ жүзібіз Көп күндір арабыздан Көп күндір арабыздан Өткін кезде Барам саған Салам, бізде 24 каналының жалпы көрушілері, бізде абақтарында ел ішіндегі елдік таланттар. Алардың бірі бүгін бізде қонақта Умат, саламатсың ба, қош келіпсің. Алғаш өзіңмен амандасып алсақ. Саламатсыздар бі, 24 медиа каналының қатталушылары. Жақсы келе алдық, рахмат. Алғаш өзің жөніңді келіндірек таныштыра кетсең, қайсы жақтан тұрғын болсың? Беловодскийден болам. Беловодскийде большевик деген айыл бар. Ошо айылда төрөлүп 6 жашыма чейин ошол жакта өсүп, анан Бишкекке келип, Бишкекте турдум. Бишкекте жашап, ошондон бери Бишкектебиз. Айылдан Бишкекке келгенден кийин СОС детская деревня деген жерде жашадык да. Анан кум ойноп, отуруп эле анан жөн эле орусча деле билбечимин. Кантип айылдык бала орусча билет. Анан кийин песочница деп коет го. Ошол жакта ойноп отургам. Анан бираз интересныйраак оюн болсун деп ырдап отургам. Атулки хмурый день светлей деген ыр бар болчу. Ошону ырдап отурсам эле тиякта бирежи байкап калды да. Келсең көрдү ырдап берчи дейт. Анан атылып экен. Чынында сөздөрүн билбечимин. Алып эле уруп атам. Окшоштур эле. Оон окшошсо болду деп. Анан кийин эженин оюна келди окшойт. Ал өзү ошол детская деревняда ушундай мероприятияларды уюштурчу экен да. Анан оюна келип, давай мен сага ушул ырды жаттатам. Мен билем окуп. Жок, негизи билбейм да. Анан орусчасын толук кылып баарын жаттатты дагы. Биринчи жолу ошол Атылыпки деген ырды 1-июнда балдар майрамында. Ошо детская деревняда жашаган балдардын баарын отургузуп алып, круг бар болчу, ошол жака микрофон баарын алып келишти. Анан ошол жака ырдап чыктым. Биринчи жолу. Анан ошондон баштап кызыгып кеттим. Ал эже болсо кайра жаңы ырларды үйрөтүп, жаңы ырларды ырдап. Ошентип биринчи аудиториям ошол детская деревнядагы менин досторум эле, балдар эле болуп. Негизи ошо биринчи ырдап баштагандан эле элдер ошол жакта эжелер каршы болбойт, анткени ушул бала кийин чоңойгондо нан таап кетсин. Анан азыркыдан өнөрү ачылып атса, ушул өнөрү менен кетсе жакшы болот деп ойлоду окшойт да. Мени воспитательница деп коет. Шубина мектеби бар, биякта Московскийде. Ошол жака барып пианиного киргизди. Айтат, бул сага өзүңө жакшы болот, кийин чоңойгондо пианинону биле алсаң жакшы деп. Мен макул кызыгып, мен кичинекей болчумун да, ойлой берчүмүн. Булар мени пианиного киргизип атса, буларга керек экен деп.
Анан ошол кезде түшүнбөгөнүм мага азыр чоң сабак болду да. Анткени эгерде ошондон баштап пианинода окуй бергенде мен азыр профессионалдуу түрдө пианист болмок экенмин. Анан аны таштап салгам да. Кээде үйдө чатак уруш болуп кеткенде анда ойнобойм, пианино ойнобой. Ошентип койчумун. Коркуп койсом, ойнобой. Бирок алар негизи наоборот заставлять этишти да. Давай депчи. Негизи өзүм ошо детская деревняга кирип калганымдын себеби ошо атам каза болуп калгандан кийин апам бизди бир аз багууга кыйын болуп калды окшойт. Анан биз ошол жака киргенбиз да. Анан алар наоборот бизде ушулар адам болуп кетсин дейт да. Каршы болуп, жок, ага барба дебейт болуш керек деп ойлодум. Ошондон баштап мага наоборот поддержка болуп, ошол жерде мен Кыз супер деген конкурска бардым, Россияда өткөн. Ошол 12 жашта отурганда. Ага чейин көп ошо ырчылыкка көңүл бөлбөгөм. 12 жашымда Россиядагы чоң сценаларды көргөндөн кийин, чоң ырчылар менен ырдагандан кийин аябай жагып баштады да. Анткени ушунча адам сени карап, анан кол чапып отурса, бул кандай бир мен үчүн рахат болду да. Жети бир тууган деп деле айтсам болот. Негизи атам бизден мурун атамдын дагы 4 баласы бар болчу. 2 эжем, анан 2 байкем. Андан кийин биз мен, анан иним, анан карындашым. Иним менен карындашым близнецы, двойняшки деп. Эжем ырдайт. Атам өзү комуз чертишкен, мен укканым боюнча. Комуз чертип анан ошо бизге чейин байкемдерге, эжемдерге комуз үйрөтүшкен да. Анан эжем ошо комузду аябай жакшы алып кеткен окшойт, ырдайт, чертет. Байкемдер азыр өзүлөрү иштешет, цех иштетет. Өнөр жолунда аябай деле кызыкпайт, бирок мындай өзүнүн тармагы, цех, швейный цехте иштетет. Анан кийин ошо башка жактарга жөнөтүп, заказ алып, тигип, башка жакка жөнөтүп, ушундай да. Мен өзү профессионально эмес болсо да гитарада ойнойм. Анан пианинода так Куринкеевке быйыл тапшырдым. Ошол жакта Валторна деген аспапка кирдим, буюрса үйрөнөм. Ошо менен 3 аспап болот экен, бирок андан тышкары дагы көп аспаптарды үйрөнгөнгө аракет кылам. Анткени ушул тармакта кетет, кантип үйрөнгө. Ошо барып көргөм, кастингке катыштым. Андан кийин көп эле болду. Негизи башка жактардан да көп турбай өттү. Биринчи Баткенге, анан Ошко барып келишкен турбай. Бишкекке келгенде аябай көп болду биринчичи. Анан көрсө кээ бирөөнүн там прописка боюнча экен да. Пропискасы Баткенде болуп калса, биз Баткенге уже барып келгенбиз. Баткенге барганда ошондо силер келишиңер керек болчу деп айтат. Анан ошентип эле жарымы жок болуп кетти. Бир 20-30 мен көзүм менен санаган деле жокмун, бирок 20-30тай адам болду го дейм. Мен аякка биринчи турга, экинчи турга катышкан жокмун да. Ошон үчүн кастинг деп мен случайно эле мындай эле көрүп, может быть, өзүмө опыт алайын деп баргам. Аябай деле ошо может катышып кетем, может утуп кетем деген ойдо барган эмесмин. Бирок мындай өзүмдү сынап көрөйүн деп бардым да. Канат байке бар да. Ошо
Канат байкеден сурап, мен качсам эмне болот десем, болот, көр да дейт. Ошол жерден эле сразу качып кеттим. А так аякка келгенде, мен ырдайм деп деле келген эмесмин. Ошол жактан эле ырды тандап, ырдап келдим. Сынакта Мурас деген ырды ырдагам. Аякта күчтүү ырларды ырдайт да өзү сынакта. Өзүңдүн үнүңдү көрсөтүш үчүн, өзүң эмнеге способен экенин көрсөтүш үчүн. Эми күчтүү ырларды ырдаш керек да. Мурас деле күчтүү ыр деп ойлойм. Канат байкенин айтуусу боюнча репертуарың бир аз аксап калды. Башка ыр ырдасаң балким өтүп кетмексиң деп коеюн. Мен өтпөй калганыма өкүнгөн жокмун. Айтамын гана эй, атадан гана калган урасты. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл табышын угуп тыңдап жүрөктү. Кадырын туюп парктан эмен, шарыктан өчпөс жыл өтсүн. Кайратыңдан жанбаган, калың элди барктаган. Эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канчадан Ташта изи калган кыргызымдын бирин кеттиң алыска, бирин жеттиң жулдызга, бирин жарап намыска, бири-бириңден калышпай. Ташта изи калган кыргызымдын бирин кеттиң алыска, бирин жеттиң жулдызга, бирин жарап намыска, бири-бириңден калышпай. Рахмат. Рахмат. Жашоодогу эң чоң кыял максат? Мен ушул жашка келип, байкемдин мага айткан сөздөрүн угуп, максат менен жашаш керек дегенди угуп, анан биринчи жолу максат койдум. Эч качан максат коюп көргөн эмесмин, бирок биринчи жолу максат койгондо ошо Мирбек Атабеков менен бир сахнада чогуу ырдаш болчу да. Анан ошол максатыма жеткенде Мирбек байке берген гитара подарить этип мага. Бул кандайдыр бир чоң удовольствие, сүйүнүч, кубаныч экен да. Анан бул нерсенин даамын сезип көрбөгөн адам максат койбой жашап жүрө болуш керек деп ойлоп койдум да. Андан кийин бул кичинекей максат жеттим, болду. Максатыма жеттим деп калбаш үчүн дагы чоң максаттарды койдум. Негизи өзүм ыр тармагына кызыкканым менен бул Кыргызстанда көбүнчө той өнүккөн деп эле тойго эле бар, тойдогу акча табасың, той менен нан табасың дегендер көп да. Бирок мен той ырчысы болгум келбейт да. Ушул менин биринчи максатым. Кумириңдин кумири бар дейт. Эгерде мен мисалы үчүн азыр ойлоп койдум да, Мирбек байке менен жолугуп анан айтат. Мен да кумирим бар дейт. Айтат атпайбы? Мен да бир кезде бирөөнү кумир туткам депчи. Анан Мирбек байке кумир тутса, анан мен аны кумир тутсам. Мен Мирбек байкени кумир туткандан көрө Мирбек байкенин кумир тутканым жакшы да туурабы? Анан ошон үчүн мен билбейм, пока что өзүмө кумир таба элекмин, бирок көптөгөн ырчыларды уважайт этем. Көптөгөн Кыргызстанда дагы болсо дагы, Кыргызстанда да бар. Андан тышкары эме Европа ошолордун стилинде ырдагым келгендиктен ошолордой
ошолорду угам да. Мисалы үчүн Сэм Смит, Хозер деген ырчылар бар. Джон Легенд, Майкл Джексонду угабыз. Негизи айткан мага Мирбек байке. Сен бир адамды эле уга берсең, ошондон ашык ырдай албайсың дейт. Ошондой балким ырдашың мүмкүн, бирок ошондон ашык ырдай албайсың. Ошон үчүн менде азыр көп. Мен постоянно отуруп алардын ырын укканды жакшы көрбөйм да. Мен алардын ошо сценада ырдап жатканын укканды жакшы көрөт да. Жакшы көрөм. Алар анткени живой ырдашат да. Анан живой ырдаганда баары бир өзгөчө болот. Анан башка чет өлкөдө ошо прям живой музыка менен ырдашат, мындай колонкадан Bluetooth менен минусовканы коюп алып эмес. Алар реально прям барабанщик барабанын ойнойт, флейтасын ойнойт, ар кандай да. Ошол нерсеси менен мага интересный. Анан ошондой нерсеге жетким келет да. Ошон үчүн кумирлерим жанакы улуу композиторлорду угам десем болот. Ошолордон үйрөнөм. Себеби дегенде жаңы нерсе окусаң, ошо жаңы нерселерден көп уга берсең, анан ошол жаңы нерселердин баарын бириктиргенде андан жаңы нерсе чыгат дейт. Ошон үчүн мен көп тарапты уккум келет, анан бирөөнү эле кумир тутсам болбойт да. Эгерде бир жанрда уга турган болчу болсом, анда мен же Мирбек Атабековду укмакмын только, же Сэм Смитти только укмакмын. Ошон үчүн бардыгынан уга турган болгондуктан мен бул жанрлардан өзгөчө бирөөнү тандап алып укпайм десем болот. Наверное, был неправ я, наверное, делал больно. Обида за это все прости, пожалуйста, довольно. Я буду самым, поверь мне, прошу. Я лучше стану, чем был, я не вру. Заполняешь мою пустоту, я за тобой в небеса и ко дну. Я в тебе нашел абсолютно все, что надо мне, и чуть-чуть еще. Вот моя спина, вот мое плечо, это все твое, абсолютно все. Ты уезжаешь сегодня, улетаешь опять. Я не подам виду, что больно, я тебя буду ждать. Как за мной ты скучаешь, продолжай мне писать. Ты все и так понимаешь, как я тебя буду ждать. Я в тебе нашел абсолютно все, что надо мне, и чуть-чуть еще. Вот моя спина, вот мое плечо, это все твое, абсолютно все. Урмат, биздин айыбыздын жүрүшүндө табышмактар дагы бар. Эгер аларды таппай калсаң, элдердин каалаган чыгармасын аткарып бересиң. Давайте. Даярсыңбы? Абайлы ага тийбе, үстү толгон ине. Ёжик. Молодец. Азаматсың. Ой болду. Адамча тиктейт, адамча өзү, бирок ирмелбейт көзү. Адамча тиктейт. Адамдай өзү, бирок ирмелбейт көзү. Жумубайт экен да? Эмне деп ойлойсуң? Эмне болушу мүмкүн? Бул живой нерсе? Жандуу нерсе? Адамдай экен да ал өзү? Адамча тиктейт, адамдай өзү, бирок ирмелбейт көзү.
Мен таппадым. Мен таппадым. Бул адамдын сүрөтү. Ай. Адам сүрөт турбайт. Көпкө турбайт, бар эле турбайт. Көпкө турбайт, бат эле курбайт. Кийим көпкө турат, э? Бат эле кургаса. Бат кургаган кийимдер бар. Так, азыр ойлонуп көрөйчү. Чач бат кургабайт. Бетте сүрбөсө кургабайт да. Көз жаш. Бат эле уруп калат. Шартка байланыштуу урмат ушул жерде эле чыгарма калып бере турган болду. Анда сизден бир жагымдуу чыгарма. Мындай болсо, өзүмдүн чыгарган өрүм бар. Автордук чыгарма. Ошону ырдап берип коеюн. Орусча да. За горизонты серых туч построю туда короткий путь, затянет тебя за мною туда, где днем яркий луч, а ночью луна. И по аллее из облаков пройдемся вдвоем, крепко друг друга с тобой за руки возьмем. Принцесса моя, при лунном свете заколдуй ты меня этим взглядом своим. Ответь ты, пожалуйста, мне интересно, как быть мне тобою, тобою любим. Принцесса моя, при лунном свете заколдуй ты меня этим взглядом своим. Ответь ты, пожалуйста, мне интересно, как быть мне тобою, тобою любим. Тобою любим, тобою любим. С тобой мне не виден горизонт, навстречу ко мне корабль плывет, и будто меня по волнам несет за тобой. И мы по морю из облаков поплыли вдвоем, крепко друг друга с тобой за руки возьмем. Принцесса моя, при лунном свете заколдуй ты меня этим взглядом своим. Ответь ты, пожалуйста, мне интересно, как быть мне тобою, тобою любим. Принцесса моя, при лунном свете заколдуй ты меня этим взглядом своим. Ответь ты, пожалуйста, мне интересно, как быть мне тобою, тобою любим, тобою любим. Убакыт учкан куш демекчи, биздин маегибиздин соңуна келип жетти. Маектеп берген үчүн чоң рахмат. Биздин керегине жараган эр азаматтардан болду. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң ийгиликтер. Медиа 24 деген каналга кошулуңуздар.